ЛТРдин түз эфиринде күн маек, аны мен Шайыргүл Борбоева алып барам. Саламатсыздарбы? Өлкөнүн коопсуздугун, тынчтыгын камсыз кылууда ички аскерлердин орду чоң. Мына ушул ички аскерлердин түзүлгөн күнү 24 августта белгиленгени турат. Бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ушул ички аскерлердин тарых таржымалы, бүгүнкү абалы жана алдыдагы майрамдарына болгон даярдыктары тууралуу бүгүнкү чыгарылышыбызда сүйлөшөлү деп турабыз. Бул үчүн бизге Ош шаарындагы 7703 аскер бөлүгүнүн камдыктагы улук прапорщиги Матсаков Акылбек Жапарович жана 7703 аскер бөлүгүнүн күжүрмөн даярдоо бөлүмчөсүнүн башчысы капитан Кубанычбеков Нурдин Бакытович келишти. Кош келипсиздер студиябызга. Саламатсыздар. Алгач эле дал ушул ички аскерлердин тарыхынан баштасак. Бул 1999 жылы ушул августтун 24 күнү баягы эл аралык мыйзамсыз куралданган террористтер биздин сүйөндүү мамлекетибиздин чек арасын бузуп кирип келген. Кирип келип биздин элдердин талаптанып барымтага алып, күч органдарынын кызматкерлерин барымтага алып, ушундай иштерди кылышкан да. Ошондо мына ички аскерлерден түзүлгөн ички аскерлердин жоокерлеринен жана ички иштер министрлигинин атайын багыттагы отрядынын кызматкерлеринин түзүлгөн атайын отряд түзүлүп, 22 күнү Баткен областынын, анда Баткен району болчу, ушу Тимур платасына барып, ошол жерде жайгашып, ушул террористтерди мамлекетибиздин ичкери жагына өткөрбөгөнгө аракеттер жүргүзүлгөн. Ошол зардал тараптан келет деген кабар болгондуктан ошол зардал тарапты тосуп турганбыз да. Ошондо 23 күнү түнү булар келип отряд жайгашкан жерге кол салышкан. 23 күнү түнкү саат 12-де башталып, ушу 24 күнү түнү 4:30 чейин тынбай ок атышуу болуп, согуш жүргөн да. Ошонун мынасынан ушул 24 күнү ички аскерлердин күнү деп белгиленип калган. Ал эми 7703 аскердик бөлүгүнүн боюнча 7703 жалпы мен ички аскерлердин кыскача тарыхын айта кетейин. Ички аскерлердин тарыхы бул 1941 жылы 26 августунда СССРдин коргонуу комитетинин чечими менен кабыл алынып, штабы түзүлгөн СССРде. Андан алып келип 1989 жылы 25 сентябрында СССРдин ички иштер министрлигинин чечими менен, токтоонун чечими менен бул жерде атайын полк түзүлүп, 7703 аскер бөлүккө айланып, 7703 аскер бөлүгү деп белгиленип калган. Андан кийин өлкөбүз эгемендүүлүккө жеткенден кийин 1991 жылы 7703 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы Ош областында ар шаарларында роталар жайгашып, жалпы ички аскерлердин жалпы эгемендүү Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча, элдин конституциялык укуктарын коргоо боюнча иштерди алып барып кызмат өтөп келишкен. Ошондой эле Баткен областында Лейлек, Аркада атайын посттор курулуп, чек аранын бүтүндүгүн коргоп келишкен. Ошо 24 август белгиленген себеби бул жакта дагы биздин ардагерибиз айтып кетти. Ошол биздин жоокерлер ошол маалдагы полковник Бакаев, азыркы генерал Бакаев жетектеген курама топтун өздүк курамы салгылашуу болуп Тимур платасында эрдикти көргөзүшкөн. Ошол учурда биздин жоокерибиз Рашид Юнусов 7703 аскер бөлүгүнөн баатырларча курман болуп, ошондой эле азыр Рашид Юнусовдун айылына эстелиги коюлуп, көчөсүнүн аты Рашид Юнусовдун атына коюлган. Андан тышкары азыркы учурда биздин аскер бөлүктүн өздүк курамы ар дайым өзүнүн кызматтык милдеттерин так жана туура аткарып келишет.
Кандай тартиптик негизде иш алып барасыздар? Биздин негизги тартибибиз мамлекет менен бекитип берген өзүбүздүн ички аскерлердин мыйзамы кабыл алынган. Мыйзамдын 5 беренесинде ички аскерлердин милдеттери көргөзүлгөн. Негизги 8 тапшырмабыз бар. Бул тапшырмалар ички иштер органдары менен биргеликте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, мамлекеттик маанилүү жайларды кайтаруу боюнча, террордук коркунучтагы кандай бир кырдаалдар жаралса ал жакка катышуу, ошондой эле массалык башламанды жоюу боюнча, эпидемиялык иш-аракеттерге катышуу боюнча өзүңүздөр билгендей эле мына 2019-жылы COVID-19 деген оорусу чыгып, ал жакка ички иштер министринин ички аскерлеринин өздүк курамы посттордо өздөрүнүн кызматын өтөп келишкен. Андан тышкары мамлекеттик территориалдык бүтүндүгүн коргоо боюнча кызматтарды алып барабыз. Азыркы учурда мамлекет тарабынан сиздерге көрүлүп жаткан, ички аскерлерге көрүлүп жаткан мамлекеттин мамилеси кандай болуп жатат? Азыркы учурда бардык элге маалым болгондой эле мамлекет тараптан аябай камкор көрүлүп атат. Бардык материалдык, техникалык жактан курал-жарак, аскердик техникалар, кийим кече, тамак аш тараптан көп колдоолор болуп атат. Жакшы каралып атат. Реформалар жүрүп атат. Турак жай маселеси боюнча дагы жогорку кеңеште каралып, аскер кызматкерлеринин ипотека түрүндө турак жайлар камсыздоого иш-чаралар жүргүзүлүп, көп иштер жүргүзүлүп атат. Азыркы учурда ушул өзүңүздөрдүн аскердик бөлүгүңүздөрдө аскер кызматкерлери кадр маселеси кандай, жетиштүүбү? Азыркы учурда кадр маселеси боюнча эч кандай көйгөйлөр жок. Азыр кадр боюнча кезекте турушат аскер кызматкерлери. Кадр жактан сапаттуу, жакшы кесипкөйлөр даярдалып, кызматтарын өтүп келишүүдө. Бүгүнкү күндөгү ушул жаштардын аскерде кызмат өтөөсүнө болгон кызыгууларын кандай баалоо? Азыркы жаштар мындай активдүү, мен аскер кызматына барып кызмат кылам, мен барам деген бір көп жакшы болуп калды. Бунун себебин ойлойм, ушул баягы атайын аскер кызматкерлерин камсыздоодо, тамак аш, кийим кече деген булардын ошондон болсо керек, деп ойлойм да. Аскердик кызмат өтүп жүргөндө көрсөткөн эрдиктерин эл арасында даңазалоо, ошолорду моралдык жактан көтөрүү, жаштардын арасында ушуларды көбүрөөк даңазалап, мыналар мекел үчүн, жер үчүн өз жанын аяган эмес деген ушундай девиздерди берип, андай кылса мында дагы жакшы болмок эле деп ойлойм да. Жаштыгынан тарбиялап башташ керек да, аскердик кызматка кызыгууларынчы. Ошол өсүп келе жаткан жаш муундардын патриоттук сезимин кантип ойгото алат? Патриоттук сезим бул үйдөн башталат, үй бүлөдөн, ата эненин тарбиясынан. Жөн гана китептерге же болбосо кагаз бетине жазып койбостон, булду патриоттук сезимге бул ар бир адам жүрөгүнө киргизиш керек. Үй бүлөдөн туура тарбия берсе, мектепте, бала бакчада, жогорку окуу жайларда ушу аскерге чейин даярдыктар туура өткөрүлсө. Бул патриоттук сезим мектеп курагынан баштап, бул ата мекен деген эмне, эли жерин сүйүү деген эмне көбүрөөк айтып, балдарга көбүрөөк ушундай дух беришибиз керек деп ойлойм да. Өзүңүздөрдүн ушул 77-03 аскердик бөлүгүңүздөрдө бир негизги дагы ушул маселе чечилип калса, мындай бир дагы ишти алдыга алып кетүүгө бир шарттар, мүмкүнчүлүктөр жаралса деген көйгөйлөрүңүздөр, маселелериңиздер барбы? 3-4 жылдан бери мамлекет тарабынан чечилип келатат, бардык шарттарды түзүп берип атат. Мен ойлойм, только кызмат кылыш керек чын жүрөктөн мекенге. Ички аскерлердин тарыхында акыркы соңку 3 жылда Бишкекте 77-02 аскер бөлүгүндө азыр казарма курулууда. Резиденцияда былтыр биздин куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиз Жапар Садыр Нуркожоевдун катышуусунда
жаңы үлгүдөгү заманбап казарма ачылды. Алдыдагы майрамыңыздарга карата майрамыңыздарды утурлай даярдыктар кандай жүрүп жатат, кандай Буга даярдыктар жогорку деңгээлде жүрүп атат. Ошол эле азыркы учурда Бишкек шаарында жайгашкан Дайыр Асанов паркында ички аскерлердин аллеясы курулуп атат. Ачылышы 24-ндө болуп өтөт. Ал жер негизги максаты курулуу бул жаштарга ошо буга чейин айтып кеткен сөз менен эле эмес, кагаз бетинде эмес, ошол аллеяны көргөзүп, биздин баатырлар ал жерде эстеликтери курулуп, кандай курман болгон, ички аскерлерди даңазалоо болуп эсептелет да. Ал негизги максаттары жалпы элге таанытуу ички аскерлерин. Өсүп келаткан муунга жакындан тааныштыруу болуп эсептелет. Негизги максаты. Мен ушу ички аскерлердин күнү менен жалпы ардагерлерди анан ушул Баткен согушунун 24 жыл болуп атат да. Мен ошонун катышуусу катары айтат элем, азыр Баткен согушунун катышуучуларына атайын статус берилиш керек да. Эми ошонун үстүнөн иш жүрүп атат. Атайын статус берилип, мамлекет жактан көңүл бурулуп, өзүбүздүн жерибизди, элибизди коргоп, өз жанын кыйган жоокерлерибиз бар. Ошолордун туугандары элибизде эле ойлошу мүмкүн да. Ал эгер статус берилип, ушу мамлекет жактан ушундай жакшы көтөрмөлөп мындай болсо, булар эл үчүн жөн эле өлүп кетпептир деп айтат да. Жөн эле эрдик көрсөттү деп айтылып, ушу статус берилип, мамлекет жактан камкордук болсо жакшы болот эле деп ойлойм. Сиз да кыскача. Учурдан пайдаланып жалпы теле көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Бизде азыр жалпы кыргыз конституцияда көргөзүлгөн ар бир аскер кызматкери кызмат өтөш керек, милдеттүү кызмат өтөөгө, ата мекенди коргоо бул ыйык милдет болуп саналат. Ошондуктан азыркы жаш муундарды өсүп келаткан патриоттуулукка чакырып келет элем. Аскер кызматына келип, кызматыңыздарды өтөңүздөр. Баардык шарттар түзүлгөн, баардыгы тийиштүү деңгээлде. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым мекендин күжүрмөн сакчылары болуп, элибизге ак кызмат өтөп жүрө бериңиздер.